музыкалык такси көрсөтүүсүндө коноктодум. Болот ага, биз тарапка куш келипсиз. Биз тарапка деген биз кыргыздар Москваны Кыргызстанда жүргөндөй эле сезип калганбыз да өзүбүздүчү. Анан сизге деле ушундай сезилсе керек. Чыгармачыл адамдарды тегеле чыгармачылыктын шамалы кайсы максатта сизди бул жакка учурду? Менин бир эле максатым ушу силерди издеп келдим. Кыргыздарды издеп келдим. Ошол бир максатым ушул кичине болсо дагы мекендештерге руханий азык тартуулаганы келдим десем болот. Максатым ошол. Кремлди көрсөтөм деп атасыңар, ага чейин ырдап барайын. Колдон келишинче бул жерде менин Азиз деген иним бар. Колуңузду куллап коесузбу? Азиз мага аккордеон ойноп берсе, сезген жоксуң деп баштайлыкпы? Сездирип көрөлү кандай болуп кетер экен. Жаныңа бара албастан Ирактан карап турдум. Баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум. Баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум. Сен аны сезген жоксуң. Сен аны билген жоксуң. Жок нерсем табылгандай, жараттан арылгандай. Жан дүйнөм балкып турду, ошол кез кайрылгандай. Жан дүйнөм балкып турду, ошол кез кайрылгандай. Сен аны сезген жоксуң. Сен аны билген жоксуң. Анан Болот аке, сиздин бир айтканыңыз бар экен да, ата кесибин аркалабасаң ачык каласың деген сөз бар депчи. Ооба. Албетте кабарыңыз бар. Атаңыз айтылуу Рысбек Тасмаев. Акын Рысбек Абдыкадыровдун эң жакын досу болгон. Анан дегеле ушул кишилердин таасири болду да сизге? Однозначно. Орусча сүйлөй бербедим. Сөзсүз. Анан сага окшогон журналист кыздар дайыма телевиденияга чакырып, радиого чакырып сурай беришти. Артисттерди чакырып сурайт го баягы. Сиз эмне түрткө олдурдап калганыңызга деген суроолорду беришет. Көп айтат, мен мектептен баштадым, анан мындай болду, дегендей болду деп. Мен айтат элем, мен мага эч нерсе түрткөргөн жок. Мен сразу эле ошол баягы ушул чөйрөдө жүргөн үй бүлөдөн төрөлдүм. Ушул ырчылардын үй бүлөсүндө төрөлдүм. Апам да ырдайт, атам да ырдайт. Кыскасы, мен өз көз ачып, бала болуп кичине акыл эс кире баштагандан эле ушул Рысбек Абдыкадыровду көрдүм биринчи. Андан кийинки атамдын инилери болот эле, окуучулар болот. Токон Эшбаев, Жолдошбек Мамаджанов, Исрадин Аманбаев, Амат Ибрагим Бостонкулов инилери ушул кишилер менен көп иштешип, көп тарбия берген атам. Кыскасы, мен көргөндө эле ушул артисттерди көрүп түштүм да. Анан жашоо ушул экен, көрсө нанды ушинтип табат турбайбы деп эле түшүнгөн боюнча келатам. Анан ошол күндөн ушул күнгө чейин эле ушул атам ушул ыры менен сөзү менен бизди нан таап бакса, азыр мен дагы ушу бала чакамды өзүмдү ушул күнгө чейин бир башка да бизнес кылып көргөн жокмун. Ушул ыр менен сөз менен өзүмдү өзүм багып, бала чакамды багып, айтор ушул менен нан таап келе жатам. Жана сиз айткандай, ата кесибин кылбасаң ачка каласың дегенде, ушу атабыздын кесибин кылып келатабыз. Анан атам айтчу эле, баягы тамаша иретинде дагы, чын иретинде дагы, эй балам, сен мындай кичине маданиятка аралашып атасың. Мен аралаштыргысы келчү эмес, бирок ошентсе деле болбой аралаша берет элем.
Sen de ушул Рыспай экөөбүздүн урушканыбызды деле жаза берсең, кийин ошол менен 10 жыл тиричилик кыласың деди элем. Азыр 10 жыл эмес 30 жылдан бери ошолордун сөзү менен, ошолордун ыры менен, ошолордун насааты менен, ошолордун баскан турганын туурап жүрөм деп ойлойм. Абдыкадыровдун үй бүлөсү менен карым-катышыңыздар барбы азыр? Ооба. Рыспай Абдыкадыровдун, Рыспай Айшатабыздын 5 кызы бар. Эң чоң Алтынчач, экинчиси Динара. Алардын бардыгын тааныйм, бирок катышып калганыбыз мен менен тең Сүйүта деген кыз бар, эң кичүү кызы. Ошо менен катышабыз. Айшенен болсо тоже 53 жашында өтүп кеткен. Үй бүлөсү менен андан дагы башка кайын журттарын дагы жакшы тааныйм. Сузактан ошо Давлет Айша Исманова деп анын инелери бар, Камал аке деп, Касым Адаменович деп, ошол кишилер менен катташып сүйлөшүп турабыз. Ошол Демек жакшы карым-катыш. жакшы, эмсе дегенде балалык кезибизден ушу Сүйүта менен бирге чоңойгон үчүн байлар үй бүлөбүз менен бардыгыбыз эми бир доордо чоңойдук. Бир туугандай болуп чоңойдук. Болот аке, бул же Москва жергесине атайын ушул биз үчүн, журтташтар үчүн, кыргыз мекендештер үчүн атайын чай концерт уюштуруп, атайын ошолордун чакыруусу менен келипсиз. Ушул чай өтүүчү, жакында өтүүчү концертиңиз жөнүндө айтып кетсеңиз болот, ушул учурдан, ушул мүнөттөрдөн пайдаланып. Рахмат. Концерттин 14 февраль күнү болот. Новокасина деген метро бар экен, на Носовикинское шоссе 18В деген русский традиции деген бир орустардын рестораны бар экен, ошол жерде өткөзөм буюрса. Бул жакта мекендештердин бардыгын чакырамын. Максатымды айттым, ушул максатым руханий азык тартуулоо, эл журт менен көрүшүп кетүү. Баягы илгери Бишкекке келип калсаң, айылга деле барасың го, айылдыктарды айылга бир көрүп кетейин деп келдим дегендей эле ушул Москва бизге бир жүрөгүбүздүн бир бөлүгү болуп калды да. Москва десе эле биз азыр кыргыз журтташтарыбызды, мекендештерибизди, бир туугандарыбызды деп элестетип келебиз да. Анда сенин уйкуң менде бар, ойлоруңа киришкен, сен экөөбүз эки сандай барабар. Ай биз экөөбүз эки суудай бириккен, сен экөөбүз эки сандай барабар. Биз экөөбүз эки суудай бириккен, ай биз экөөбүз эки суубуз бириккен. Ой, баракелде, өнөрүңүзгө кол чаба турган гана адам жок. Көрүүчүлөр кол чабышат, концертке баргандар кол чабышат. Өнөрүңүзгө таазим. Бүгүн бизге кызмат көрсөтүп, мондой кыргыздын мыкты жигиттери, айдоочулар айдап баратат. Буларды дагы бир Москва жергесиндегилер жакшы билет. Булар Казакстан, Москва катташат. Айдоочулук бардык кызматты аткарышат. Кызматында экен да жүзүң бир көрсөтүп койчу Майсалбек. Колуң булгалап койчу. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздердин кандайдыр бир Кыргызстанга жүк жибересиздерби же чек арага чыгасыздарбы, аэропортко барасыздарбы, ошол эле баягы мекенге каттайбыз,
Төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. 8966 320 0192. 8929 612 0836. Майсал Саулет деген жигиттер сиздер үчүн кызмат кылат. Кыргызстан ушунчалык тойлорго бай өлкөбүз. Деги эле Кыргызстанда тойлор кандай болуп атат? Ушулар боюнча да биздин көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз, эми бизге кызык. Кыргызстанда тойлор аябай жакшы өтүп атат. Азыр тойдун форматы дагы көбөйдү. Салттар дагы жаңы салттары кирип атат. Каада көп болуп атат дегендей. Кудайым буйруса жакшы эле го дейм. Айрыкча Кыргызстанда, Кыргызстандын ичинен өзгөчө Ошто аябай бир пышный өткөзгөнгө аракет кылышып атат. Ошол анан ошо биздин мурун жалаң эле концерттер менен болсок, азыр ачык эле айтып атабыз, тойлорго чакырса барабыз. Кээ бир учурда бир основной доходубуз деле ушул тойдон болуп калды десек, жаңылышпайм. Тойлор болсун, тойлор көп болсун. Той көп болсун, албетте. Той жакшылыктын жишанасы. Той деген бул тирүүнүн бейиши той деп коет. Ошол. Алып баруучулук кызматты аркалап биздин кабарыбызда башка чет жактарга да чыгасыз да, Эми чет жакка чыкканда кандай дейсиң, эми баягы кытайлык кыргыздарга барабыз. Журтташтар жүргөн Түркияда көп. Мен ушу болгону Америкага гана жете албай атам, калган жагына ушу чакырган жерде безвизовый режим болгон жерлерде барып атабыз. Анан биздин тойлордон алардын тойлору эмнеси менен айырмаланат экен? Кытайда өзгөчө тамадалардын бая бизде азыр өнүгүп кетпедиби, тамадаларыбыз биринен кийин бирине чыгып, ал жакта көп өнүкпөгөн экен, анан антракт деле болбойт экен. Анан бир кызык жери салтыбы же бир муну да бир мен ыйманга салыштырып койдум. Баягы аялдары менен аялдары кучакташып эле кыдыңдап бийлей беришет экен. Эркектер көбүнчө аялдарды баягы ак бийге тартпайт экен. Жок, бир эле отуруша берет, бирок баягы бийлегенде ушундай. Анан көбүнчө эле ушул Ырыспайдын ырларын, Асанкалыйдын ырларын көбүрөөк барктап, урматтап угушат экен. Анда бир айырмачылыгы, Ырыспай өлгөндө биз баарыбыз сыйладык дейт. Эл журт менен кошо бардыгы эле ыйлаптыр. Ал эми бизде Кыргызстанда өтө жалкар бир адам өлсө кайгырып гана коесуң. Эми чындап эле чыгармачыл инсандар, ичинде идиреги бар адамдар гана бир өтө бир кайгырбаса гана, ал өлүптүрбү деп эле кайра өзүнүн ишин кылып кете берет. Ал эми кытайлык кыргыздарда андай эмес экен. Мен буга 100% ишендим, ынандым дегендей. Ырыспайды кудайдай көрөт экен да, кандай десем, кудайга теңеп болбойт, конечно, бирок талантын ошончолук деңгээлге чейин жеткизип, бир пир тутуп, ушундай бир башкача сыйлайт экен да булар талантты. Айрыкча Ырыспайдыкын ошентип биз бардыгыбыз эле ыйлаганбыз дейт. Ошондо эгер кээ бирде ошо Ырыспайдын ырын ийине жеткизип урдасаң деле ошо көздөрүнө жаш алышат экен да. Кытайдагы кыргыздардын ошо кыргыз ырларына болгон айрыкча манаска болгон мамилеси биздикинен алдаганча өйдө турат десем жаңылышпайм. Угушума караганда бул экинчи жолку сапарыңыз экен, Ооба. Мурдага караганда азыркы айырмасын байкай алдыңызбы? Айырмасы шаарыңар аябай өнүгүп өсүп, мен эми баягы жаштыгымда айылда чоңойдум. Анан көп кабаттуу үйлөрдү көргүм келе берчү эле да, бир балалык кыял. Анан машинадан чыгарып алып эле бул канча этаж болду экен деп эле эсептей берет элем да. Азыр деле ушул возрастында деле карабайсыңарбы?
Москва Сити. Башымды чыгарып алып, мен мунун арды эсептей албайт окшойм, себеби дегенде өтө эле бийик имараттар экен. Мен ушундай бир кыялым бар, бала кыялым. Ушу башымды чыгарып эле канча этаж болду экен деп эле эсептеп. Демек мен чоң шаарларды көргүм келген. Мен айрыкча Дубайга бара элекмин. Көргүм келет, и ошондой эле Нью-Йоркту көргүм келет. Анан ушул Москва Ситиңерге келсем, ушул бир Нью-Йорктун бир бурчуна баргандай болуп, өзүмдү сүйүнүп калам. Жүрөгүмдөгү болгон нерсени айтып атат окшойм. Мына билгендей эле Майсал иним дагы ушул Москва Ситинин алдына токтотту. Рахмат Майсал иним. Анда чыгып ушул жерге бир жаштардын тили менен айткан не деп коет? Селфил деп коелучу, жүргүлө. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим бүгүн Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып энем менен көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калдык кана Москва. Жаштык мастура, ойнок кез тура. Кечки Москваны көрүп аябай кооз болуп атабы, жагып атабы деги эле ушул көрүнүштөр? Албетте. Кандай ушул мамлекеттин өнүгүүсүн көрсөң сүйүнөсүң. Бизде дагы мамлекет ушинтип өнүгүп, шаарлар ушинтип жаркырап кетсе деген бир аруу тилектер бар. Бизге да ушундай имараттар курулса көз жоосун алган деп. Азыр дагы Бишкекте кичине өсүш бар, Кудайга шүгүр. Дагы ушундай болуп кетсе, биздин мамлекет келген адамдар ушундай бир суктанып кетсе деген бир аруу тилектер бар. Ошол Аруу тилектин артынан дагы бир Кусалык деген чыгарма бар. Мамат Ибраим Бостоnkулов агабыздын обону сөзү Тазагүл Закир эжебизге таандык. Кусалыкты Азиз экөөбүз бир келиштирип берелик, колдон келишинче. Өттү күндөр кубалашкан көпөлү, жытын искеп өрөн толгон гүлдөрдү. Өттү бары эле ордун кусалы, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, жалгыз калдың сен өзүң. Өттү жаштык өзгүчүнө ишенген, текеберлик издеп жалаң чындыкты, турмуш бийлеп кезектеги жашоодо, сүйүп кеттим кара тору бир кыздей, ээрчип кеттим кара тору бир кыздей, кара тору бир кыздей. Өрөн алыс гүлгө толгон жапжашыл, көпөлөктөр учпай калды кышында. Чачта борул токтолгонбуз биз азыр, макул болуп тагдыр деген ушук эй, макул болуп тагдыр деген ушук эй, тагдыр деген ушук эй. Өттү күндөр кубалашкан көпөлүк,
жытын ескеп өрен толған гүлдерді өтті бары еле ордын қосаны ал тарапта жалғыз қалдың сен өзің ал тарапта жалғыз қалдың сен өзің жалғыз қалдың сен өзің тұрмыш билеп кезектегі жашоды сүйіп кеттім қара торы бір қыздей ерчіп кеттім қара торы бір қыздей қара торы бір қыздей ерчіп кеттім қара торы бір қыздей. Баракелді жана баракелді дегенден башка айтаарга деле сөз таппай турабыз. Ушунчалык сонун бир жүрөгүбүздү толкутуп бир бугузду чыгарып иштеги болгон бугузду чыгарып сиз мынтип ырдасак таң атып кеткидей сизди такыр эле кое бергибиз деле келбей турат. Ошончо деле дагы бир ыр Москванын актанда бирок Москвада күн чыкпайт экен. Анда демесе дагы бир ыр сураналы, ошону менен баарлашуубузду жыйынтыктайбыз. Мейли азиз сен ойноп бересиңби же билбейм. Бир куплет аракет кылып көрөйүн эми. Кээде индийский делерди алып коем баягы господин 420 дегенден. मेरा जूता है जापानी इम्पातलून इंग्लिस्तानी सौरपेलाल तो पेरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी इम्पातलून इंग्लिस्तानी सौरपेलाल तो पेरूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी da 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 di 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 di. Rahmat oldu hadi. Özbekçe'de bireyim be. Toy kıldım düşmanım keldi. Sevmegen sevgenim keldi. Sağınıp yığlagım keldi. Lira hanım kelmediniz. Sağınıp yığlagım keldi. Lira hanım kelmediniz. Bolo. Болот. Mahliye etti tamam Aftab Cemal indemedin ve Kazakçasından çok söyledi. Var. Argıl jağı edildin bir gel jağı Jakasında jaynalgan japarak oy Öklüm ay jengeşay sağındım savlem Bir sen oylay Bir sen oylay Rahmat abdan çoğun rahmat. Öklüm ay jengeşay sağındım savlem Bir sen oylay Rahmat Болот аке рахмат. Ушундай булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Мына эми баягы убакыт деген убакыт экен да, убакытты тегеле кармап ала албайт экенсиң. Баягы сиз айтмакчы, Москванын таңын аттырып ийги дейбиз. Мынтип сиз экөөбүз ырдаш, маектеш ушинтип жүрсөк, сиз айткан жерге да жетип калдык. Досторуңуз күтүп атат сизди дагы бул жакта. Сиз айткан Албаракат кафеси, Албаракат кафесине келип калдык. Досторум күтүп атат, карындашым ошол жерде иштейт дегендей. Шамшар деген иним бар. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, Москванын эң сулуу жерлерин көрсөтүп аткан Супара каналынын жааматына айрыкча бул камера тартып аткан закадрам жүрөт, бирок Мадина Лера сизге чоң ыраазычылык билдирем. Супара каналын көрүңүздөр деп айтар элем. Албетте бул проектти жаңы баштап атасыздар, ийгилик. Анан дагы айтып коеюн, эми биринчи жолу мен чыгып аткандан кийин Кудайым буйруса колум жеңил эле адаммын. Ушу жеңил болуп, ишиңиздер алга жылып кетсин. Сиздерге бир миң мертебе чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеби дегенде ушунчалык чоң мегаполисте кыргыздардын көйгөйүн көтөрүп, кыргыздарга бир кандайдыр бир реклама керек болсо рекламаларын жасап берип,
буту күйгөн тооктой мындай жүгүрүп аракет кылып жүрөсүздөр. Мен ойлойт элем ушундай сиздерге окшогон мекенчил жаштар ушу өз элине, өз журтчулугуна кызмат кылган адамдар көп болсо экен деген аруу тилектерим бар. Калган ушул мекендештериме айтарым, ишиңиздер илгерилесин, бар болуңуздар. Кудайым буюрса биздин деле мамлекет оңолуу жолунда түшүп келе жатат. Балким качандыр бир убактарда кайтарсыздар, кайтып аткандары дагы бар. Биз болсо эми өзүңүздөрдүн мекениңиздер, барып туруңуздар, той топурда катташып туралык. Калган эмне дейм, ушул жүрөгүмдөн чындап эле бир сүйүнүч менен бир сонун бир кабыл алып отурам. Кыргыздар дагы бул жерде аябай жакшы, баягы алыстан сагынып келсең ошого жараша жооп кылышып, ушунчалык сонун коноктошуп, меймандашып атат. Кыргыздын пейилине рахмат. Ушу тойлор болсун, тойлордо жолугалык, жакшы күндөрдө жолугалык. Анан буюрса эртеңки концертке келиңиздер. Жаңы ырларды ырдап бергенге аракет кылам. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы эмне дейт элем, сөзүм деле жетпей калып атат. Анан мен дайыма ушуларды айта берем. Баягы ыр сүйбөгөн жүрөктөгү жүрөкпү, сууруп таштандай чабал жүрөктү. Ырды сүйгөн назик жандар кайдалар, ыр сүйбөгөн мерес чөйрө жүдөттү деп коет элем. Мына силер Супара каналы деги эле тосуп алып аткан инсандар, бүт ыр сүйгөн, ыр жандуу адамдар экенсиздер. Барыңыздарга мен ыраазычылыкты билдирем. Колумду көкүрөгүмө алып дегендей. Бар болуңуздар. Görüşürüz.